Assalamu alaikum dostlar. Men semечки цыквени ашхахтын уруктарын жана мейизди, кара мейиз жана кара өрүк ошол менен бирге греческий жаңгактарды даярдап алдым. Өрүктөрдү сөгүдөн ажыраткандан кийин өрүктү, мейизди мен крахмалдан кошуп туруп жууп алдым. Таптаза болуп калат. Ал эми тыквенин семечкага болсо, жаңга өкөнө болсо сода коштум. Сода менен жуудум. Ичинде курут жамана башка бардык нерселер чыгып кетет. Таптаза суу таза болуп тунуганга чейин чайкап даярдап алдым дагы майкулка салдым. Астына болсо комментарийге жазып коем канча граммдан майкулка салып аралаштырабыз жана скорость канча болуш керектигин. Бул эмнеге жакшы? Аны дагы комментарийге жазып коемун. Же болбосо ушул видеонун астын бассаңыздар еще деген жерди ошол жерден чыгат. Иммунитетти көтөрүүчү эң жакшы каражат чоңдору күнүгө 1 кашыктан 2 мал, кичинекей жаш балдар 1 чайный ложкадан 2 мал ач карынына жеп турса, аябай жакшы жардам берет. Балды коштуп аралаштырдым. Негизи майкулка өрүктү, семечканы, мейизди, жаңгакты салып туруп майдалап алдым. Майдалап бергенден кийин майкулкага балды салып туруп дагы бир сыйра аралаштырып салдым. Ошол кезде жакшы болду. Бул майкулка мисалы чоңураак эле кылып аралаштырсаңыздар деле болот. Меникиндей майда кылып деле салсаңыздар болот. Эки түрдүү жол менен аралаштырсаңыздар болот. Мен балды азыраак салдым. Өтө көп салгандагы балдардын тишине бир аз ширин болуп кетет да, өтө эле жей албай калат. Мен балды азыраак салдым, балдар жөн эле жеп алат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, мен аралаштырып бүткөндөн кийин балды салып, дагы бир ирет аралаштырып алдым. Бага ушундай сонун кылып, өтө майда эмес, орточо кылып берди. Сиздер кааласаңыздар, бир аз гана аралаштырып койсоңуздар деле, мейиз гана бир аз эзинет, жаңгактар бүтүн бойдон кала берет. Эгер ошону кааласаңыздар, бирок мондойдо жаңгак жакшы жейилет да. Чоң болуп турганда баягы шире кошулган, чечкана мед кошулган жаңгакты чайнаганда чоң адамдын тишине да зыян.